Men restoranda иштеймин, тамактарды жасап заказга берем. Тамактарды жасап заказга берем. Заказгандарга берет да. Тамактарга кошулчу продуктылардын баары грамм менен жазылган менюда. Кээде заказ көп болуп кеткенде заказга берилчү тамактар заказ көптүгүнөн таразага тартканга жетишпей, тартпай эле можомолдуу түрдө беребиз. Ошол кылганыбыз кандай болот? Күнөө болбойбу? Просто жетишпей калабыз, мүмкүнчүлүк болбой калат. Кээде ашыкча, кээде көп берип салабыз. Ошол кылганыбыз кандай болуп калат? Эми Осмон империясынын мезгилинде нанды жасаганда таразага салып камырды, андан кийин нан жасаганда нандардын баалары граммы бирдей болуш үчүн, адилеттүүлүк үчүн. Бирөөрдү алдабайсың. Анан эми тамакта дагы граммга салып кылган бул жакшы нерсе экен да. Демек мен азыр угуп атам, өтө жакшы нерсе. Демек адилеттүүлүк, баягы адамдарды алдабаган, баарына бирдей кылган. Бирөө ашты заказ кылса, табагын толтуруп алып келип, бирөөсү азыраак болуп калса, мисалы да, мүмкүн нааразы болуп калышы мүмкүн, себеби ал акчасын төлөп атат. Акчасын төлөп аткандан нааразы болуп турганбыз, ал шариятыбызда жаман көрүлгөн амалдардан. Бирок эми шашылыш болуп атса, эми өтө бир айырма чоң эмес. Эми мисалы шашылып кетип, бирөө 5 мантыны заказ кылса, 4-өн алып берсең, анда туура эмес эми. Эми бир аз кичинерээк, же ичине бир аз 1 грамм, 2 грамм азыраак болуп калгандыгы эми натажабыз дейт го, эми мунчалык катуу кармабайсыз. Эми шашылышта анча мынча нерсе бар. Болгону адамдар менен жана граммга тартылган тамак менен тартылбагандын айырмасы өтө чоң болбосом да, эми бир аз. Анда зыяны жок. Бирок эми ошол таразага тартып кылынган жакшы. Себеби адилеттүүлүккө, тапкан акчаңыздын адал табылганына себепчи болот. Мен өткөндө балам шаурманы жакшы көрөт. Анан бир жерге бардык, ошол адал шаурмага барып, ошо заказ бердик, жасап атат. Азыр шаурманын дагы коркунучтуулары бар экен. Өлгөн малдарды деле жасап, ана баштын, жылкынын же буйдун баш эттеринен кошуп, аралаштырып, жанагындай даамы чыга турган бир нерселерден салып жасап койгондор бар экен, Кудайдан коркпогондорчу. Ошон үчүн баягы ишеничтүү мусулман, жанагы аба неменин шаурма же болбосо ошондой гамбургер саткан жерлеринде мусулман экендиги белгилүү болгон немелер бар да, мисалы үчүн Мубарак, мисалы кафелер, бардык тамактарын адал кылган, ошого окшогон. Өзүбүздүн кыргыздын жигиттери, машалла. Мына ошого окшогон жерден алып атканда күмөн кылбай алсаң болот. Тиги мен ошондой жерге бир барып алып атсам, кесип тиги этти граммга коюп, анан жасап атат да. Мен өз көзүм менен көрдүм. Аябай ыраазы болдум да, баягы. Эмесе канча бир 2 грамм, 5 грамм нары бери болушу мүмкүн, бирок адамдарга болгон адилеттүүлүк же болбосо Кудайдын астына барганда мен жооп берем деген жоопкерчилигине мен аябай баа бердим. Демек, ошондой кылып граммдап берсеңиз жакшы болот. Эми өтө шашылып кетсеңиз эми кечирим мен, бирок ошол тиги алган адам нааразы болбой турган абалда болуш керек.